Пайгамбарды тирүүлөй жутуп алган кит. Жараткан Аллах Тааланын сыноосу. Шандык ТВ. Мына ошондо пайгамбар өзүн жемелеп турган чакта аны бир чоң балык жутту. Мына ушул кезде жараткан Аллах Тааланын буйругу келди. Мынакей, дал ушул сиз көрүп аткан акыйкат чыныгы болгон окуя болгондуктан жакшылап маани берип, аягына чейин көрүңүз. Себеби азыр сиз көрүп аткан видео кызыктуу гана болбостон, бул окуядан алуучу үлгү ибарат өрнөк бар. Чоң балыктын капкараңгы кардында калган пайгамбар Юнус алейхиссалам Асур мамлекетинин борбору жана маанилүү соода борбору болгон Нинова калкына жиберилген пайгамбар болгон. Аны балык жутуп алгандыгы үчүн Зиннун же болбосо Сахипи Худ деп аташчу. Юнус алейхиссалам төрөл элек мезгилде атасы дүйнөдөн кайткан. Ал эми энеси төрөлгөндө жана анын балалык мезгилинде да таң калаарлык өзгөчө абалдарды баштан өткөрөт. Юнус алейхиссаламдын бала чагы Ниновада өтөт. Жергиликтүү калк арасында жалган сүйлөбөгөн, жардам берүүнү сүйгөн бир киши катары белгилүү болот. 30 жашка келгенде Нинова калкына Аллахтын каалоосу менен пайгамбар болуп дайындалат. Ал кездерде Нинова калкы эстеликтерге сыйынчу. Буттарга сыйынган Нинова элин жылдар бою жалгыз Кудайга ыйман келтирип, ибадат кылууга чакырат. Коому ага ыйман келтиришпей, тескерисинче кысым көрсөтүшүп, азапташып, таш параң алганга чейин барышып, мыскылдашат. Бирок Юнус алейхиссалам үмүтсүздүккө чөмүлбөстөн Аллах Тааланын акыйкат динине чакыра берет. Мына ошондо пайгамбар мындай эстеликтерге сыйынууну токтотпосоңор, Аллах Тааланын азабы түшүп калышы мүмкүн экендигин эскертет. Пайгамбардын мындай эскертүүлөрүн уккан Нинова калкы ишенбегендей сүр көргөзүшүп, жалгыз сен үчүн гана ушундай азап келип калмак беле? Эгерде жалгыз сенин көңүлүң үчүн ушундай азап келип баарын жок кыла турган болсо, анда сен ошондойду каалай бергин, ошол азап келе берсин деп мыскылдашат. Мына ошондо Юнус алейхиссалам коомунун таптакыр динге каршы чыгып, динге кирбөөгө тырышкандыктарын көрүп, алардын тоолоруна келбешине көзү жеткен соң, капа болот дагы алардан жүз өрүп, артка чегинип кайтып кетет. Мына ошондо Аллах Таала ага вахый кылып, кулдарымдын арасынан айрылууга шашылдың, артка кайрыл, 40 күн дагы ыйманга чакыр деп буйрук берет. Аллахтын бул буйругу келген соң, Юнус алейхиссалам Алланын бул буйруктарынан улам коомуна кайрадан келип, акыйкат динге чакыруусун улантат. 37 күн алар менен чогуу болот. Мына ушундай абалда пайгамбар аларды канчалык туура жолго багыттабасын, коом дагы да ишенбейт. Мындан улам ал, анда эмесе 3 күн башыңарга келе турган азапты күткүлө. Аз калды, жакында жүзүңөр саргая баштайт, дейт дагы алардан буйрук келелекте алыскача жөнөйт. Мына ошол кезде Юнус алейхиссалам айткан күн келген кезде Нинова элинин жүзү саргая баштайт. Асманды жана шаарды капкара булуң түтүн каптай баштайт. Мына ошондо баягы Нинова калкы пайгамбардын айткандары туура келе баштадыбы деген коркунучтар менен шаар ичи ызы чууга толо түшөт. Мына ошондо калктан арасынан бирөө, эгер Юнус биздин арабызда болсо, анда коркпогула. А эгерде Юнус арабызда жок болгон болсо, анда коркунуч бизди күтүүдө. Эгер ал биздин арабыздан кетип калган болсо, анда бул азап бизди жок кылат деп кыйкырат. Мына ошол кезде Аллах Таала алардын жүрөгүнө өкүнүч сезимин берет. Алар тооба кылуу менен улгайган бир жакшы карыяга келип кеңеш сурашат. Ал карыя азаптын келгендигине 2 күн болгондуктан
тообо кылып, азаптын кетирүүсүн сурап, жаратканга дуа кылууларын айтат. Мына ошондо Нинова калкы шаардын жанындагы бийик тоого чыгышып, жараткан Аллах Таалага жана анын пайгамбары Юнус алейхиссаламга ыйман келтиришет. Буга чейин жасашкан ар түрдүү жамандыктарын, акыйкатсыздыктарын, шылдыңдагандыктарын кечирилүүсүн сурап, жалбарып дуа кылышат. Кээ бирөөлөрү болсо үйлөрүндөгү башка бирөөгө тиешелүү болгон аманаттарды да ээлерине дароо тапшырып беришет. Мына ошондо жараткан Аллах Таала алардын тообо дуаларын кабыл кылып, азаптан куткарат. Мына ошондо кубаныч менен шаарга кайтышкан Нинова калкы кайрадан Юнус алейхиссаламды издей башташат. Ошол кезде Юнус пайгамбар кетип калган эле. Бирок кайрадан бир канча күндөн кийин баягы коомдун абалын билүү үчүн кайрадан Ниновага жакын жерге келген кезде баягы азапка дуушар болгоно калган коомдун кайрадан рахматка айланганын көрөт, бирок шаарга кирбейт. Эгер шаарга кирсем, мени жалганчылык менен күнөөлөшөт деп чөл тарапка бет алат. Мына ошондо Юнус пайгамбар деңиздин боюнан жолоочулар менен бир кемеге түшөт. Кеме кыймылга келип, жээктен алыстай баштайт. Кеме бир аз сүзүп баргандан кийин жалбас болуп ордунда туруп калат. Кемедегилер таң калышып, канчалык аракеттенишсе да кемени жүргүзө албай коюшат. Мына ошондо зычуу түшкөн кемедегилер кайыгыбыз эмнегедир жүрбөй калды. Балким бул арабызда бир күнөөкөрдүн айынан болуп жүрбөсүн. Арабыздагы бир күнөөкөрдүн айынан кемебиз жүрбөй калды деген сөздөр чыгат. Бул эч кандай кемеден болушу мүмкүн эмес деп кемеден күмөн санашып, бир болсо бул жерде бир күнөөкөр бар, ошонун айынан жүрбөй токтоп калдык деп ызычууга түшүшөт. Баарыңар чогулгула, баарыңар топтолушкула, азыр ушул жерге чек таштайбыз деп ак кагаз, кара кагаз сыяктуу чекти башташат. Ал мезгилдерде чек кимге туш келсе, аны жазалашып, деңизге ыргытуу салты бар болчу. Мына ушинтип кемедегилер баягы чекти айландыра башташат. Айланган чек айланып келип, Юнус алейхиссаламга туш келет. Мына ошондо Юнус алейхиссалам өзүнө Алланын бир сыноосу экендигин сезип, тобокел кылып, ал козголоңчу кул мен элем дейт. Кемедегилер Юнус алейхиссаламдын өтө жакшы инсан экендигин түшүнөт да, бул адам кулга окшошпойт, бул адам күнөөкөргө да окшошпойт деп кайрадан чекти айландырышат. Мына ошондо чек кайрадан айланып келип эле баягы Юнус алейхиссаламга туш келип калат. Бирок кемедегилер дагы эле ишенбестен баягы чекти үчүнчү жолу айландырып көрүүнү чечишет. Мына ошондо чекти кайрадан үчүнчү жолу айландырган кезде баягы чек айланып келип, кайра эле Юнус алейхиссаламга түшүп калат. Мына ошондо кемедегилердин арасынан бирөөсү мындай деп кыйкырат: "Шек күмөнсүз бул адамдын күнөөсү бар" деген кезде Юнус алейхиссалам чоочулап кетип, жолоочуларды дароо Аллах Таалага ыйман келтирүүгө чакырат. Бирок кемедегилер кеме чөгүп кетеликте дароо Юнус пайгамбарды деңизге ыргытып жиберишет. Мына ошол мезгилде түн керип калган мезгил эле. Мына ошол кезде Юнус алейхиссалам суу үстүндө чабалактап турган кезде ары жактан бир чоң балык келип Юнус пайгамбарды жутуп алды. Мына ошондо Юнус алейхиссалам баягы чоң балыктын карынына түшкөн кезде жараткан Аллах Таала мына ошол чоң балыкка буйрук берди. Жараткан Аллах Таала ошол балыкка пайгамбарды жаралап зыян келтирбөөсүн жана сөөктөрүн сындырбоосун буйрук кылды. Мына ошондо баягы балык Юнус алейхиссаламды жутуп, деңиздин түбүнө сүзүп кетет. Мындай балыктын ичине таш кирсе дагы эрип кетер эле. Бирок Аллах Тааланын буйругу келгендиктен Юнус алейхиссалам балыктын ичинде сак саламат акыл эсин жоготпойт.
Мына ошондо балыктын караңгы ичинде калган пайгамбар Аллах Таалага жалбара баштайт. О жараткан, буйрук жана өкүм сеники. Бирок Ниновага кайрадан барууга жана коомумду ыймандуу абалда көрүүгө үмүтүм чексиз. Бирок мен ушул балыктын ичинде калып калсам дагы, куткарылсам дагы, эмне болсо ошого ыраазымын дейт. Так ушундай абалда балыктын ичинде Аллах Таалага жалбарып дуа кылып аткан кезде ары жактан кандайдыр бир башкача үндөрү кула баштайт. Бул үндөрдү уккан пайгамбар жараткан Аллах Таалага суроо узата, бул эмне деп таң калат. Мына ошондо Аллах Таала пайгамбарга мындай дейт: Эй Юнус, бул үндөр деңизде мени зикир кылган жандыктардын үндөрү дейт. Мына ошондо Юнус пайгамбар жада калса деңиз түбүндөгү жандыктар дагы Аллах Таалага зикир кылаарын түшүнүп, Юнус алейхиссалам дагы балыктын ичинде зикир кыла баштайт. Мына ушул кезде бул эмнеси, бул кандайча деп таңыркаган периштелер жараткан Аллах Таалага арызданышат. Мына ошондо жараткан Аллах Таала ал периштелерге: бул менин кулум Юнустун үнү. Бир жагдайынын себебинен аны деңиздин түбүнө бир балыктын ичине камап койдум деп айтат. Мына ушул кезде Юнус алейхиссалам баягы убагында Нинова калкын ыйман жолуна чакыруудан жалтанып, качып кетип калган күнөөлөрүн эстейт дагы: Ла илаха илля анта субханака инни кунту миназ залимин деп дуа кылат. Бул кылган дуасы анын кутулуусуна себеп болот. Мына ошол кезде баягы балык аны жээк тарапка сүзүп чыгып, чыгарып таштайт. Юнус алейхиссалам арыктап, араңжан, оорулуу абалда колдоого муктаж болот. Аллах Таала Юнус алейхиссаламды күндүн ысыгынан коргоо үчүн анын жанына жалбырактуу бир дарак өстүрөт. Дарак аны чымын чиркейден жана оорулардан да сактайт. Юнус алейхиссалам өзүнө келгенден кийин дуа жана шүгүр кылып ибадатты баштайт. Бир күнү көлөкө кылуучу дарактын куурап калганын көрүп, аябай капа болот. Мына ошондо Аллах Таалага аян берип, коомуна баруусун жана коомунун тооболорунун кабыл болгондугун билдирүүсүн буйрат. Мына ошондо Юнус алейхиссалам кайрадан баягы коомуна баруу үчүн жолго чыгат. Нинова шаарына жакындап калганда бир чабанга жолугат. Андан коомунун абалын сурайт. Мына ошондо чабан: Юнус деген пайгамбар бар эле. Ал коомуна таарынып кетип калган. Аллах Таала аларга бир азап кыйынчылык жиберди. Азап берүүчү булуттар алардын үстүндө 3 күн 3 түн турду. Аябай өкүнүштү. Юнусту аябай издешти, бирок эч жерден таба албай коюшту. Мына ошондо баягы Нинова эли Аллах Таалага тообо кылып жалбарышты. Натыйжада Аллах Таала алардын тооболорун кабыл кылып, азаптан куткарды. Азыр алар туура жолду баамдашып, Алла Тааланын буйруктарын жана тыюу салган нерселерин үйрөтүүчү Юнус алейхиссаламдын келүүсүн күтүп жатышат деп баштан аяк болгон абалда айтып берет. Ошондо Юнус алейхиссалам ал чабанга өзүн тааныштырып, коомуна кайра барып кабар берүүгө жиберет. Мына ошондо чабан кайрадан Ниновага барып, Юнус алейхиссаламдын келгенин кабарлайт. Алгач Юнус алейхиссаламдын келгенине ишенбеген Нинова калкы дарактардын жана койлордун тилге келип сүйлөшкөнүн көрүп ишенишет. Мына ошондо кубанышып Юнус алейхиссалам тарапка барышат. Юнус алейхиссаламды намаз окуп жаткан мезгилде табышат. Намаз окуп бүткөн соң сагыныч менен кучакташып кечирим сурашат. Мына ошентип кайрадан чогуу шаарга келишет. Ошентип Юнус алейхиссалам аларга Аллах Тааланын буйруктарын
жана тыюу салган нерселерин түшүндүрүп берет. Мына ошентип Юнус алейхиссалам 83 жашында Ниневада дүйнөдөн кайтат. Al эми 124 bin пайгамбарлардын ичинен Юнус алейхиссалам киттин ичинде 40 күн жашаган. Ал окуя мындайча уланат. Видеону даярдаган Ушундук ТВ каналы. Ал эми бул видеого лайк басып, каналга катталганыңыз үчүн сизге терең ыраазычылык.